Саламатсыңарбы? Уюткулуу, улуу, касиеттүү журтум. Саламатсызбы? Кыргыз элимдин, Кыргыз мамлекетибиздин ажоосу Сооронбай Шарипович. Сизге Талас областынын Бакай Ата районунан, Ак Дөбө айылынан, жалпы карапайым элдин, карапайым апалардын атынан салам айтам. Мына быйылкы жылда балдарды коргоо жылы деп жакшы жыл жарыяладыңыз. Бул баланы коргош үчүн биринчи эне баланы бөлүшкө болбойт экен. Эне баланы коргош керек экен. Эне баланы коргоо үчүн мына ушу балдардын биринчиден пособиясын ушу 5000 кылып көтөрүш керек экен. Эне балага коргош үчүн энелерге 300 000 капиталды төлөшүбүз керек экен. Ошондо эне бала корголот экен. Эне бала корголгондо ошо үй бүлөнү коргош үчүн ошо үй бүлөнүн ээси болгон атага татыктуу кесип ээсине татыктуу айлык маяна, татыктуу жашоо түзүп беришибиз керек экен. Ошондо биздин балабыз үй бүлөбүз менен корголсо, мына апалары эч жакка кетпей, балдарынын жанында татыктуу тарбия берип, татыктуу багып, татыктуу чоңойтмок экен. Анан ошо үй бүлө корголсо, мына биздин коом корголот экен. Коомдо ынтымак болот экен. Ынтымак ашкерлик ашып, биримдик болот экен. Биздин коом корголсо, анда биздин кыргыз элибиз, кыргыз жерибиз, жалпы журтубуз корголот экен. Мына көз чаптырып, сереп салып, ойлонуп, ой жүгүртсөм, мына ушундай экен. Ушинтип буну коргош үчүн, кыргыз элибизди түптөн түш үчүн эмне кылыш керек деп ойлосом, биринчи очередде саламаттык сактоо жагын сакташ керек экен, саламаттыгыбызды. Ал үчүн кантебиз? Мына саламат сактоо министрлиги жаңы кадр чыгарбай калды го таза эле. Канча деген балдарды канча контракт менен окутат, бирок бизге врачтар жетпейт. Мына бүгүн эле менин неберем башы ооруп, башым дегеннен барсам, бир врач жазып берди. Доплер аппаратка түшүрүп кел Бакай Атада. Доплер аппаратыбыз бар. Аерге жок, невропатолог жоктугунан мен түшүрө албайм дейт. Мен жалаң эле боюнда бар аялдарды эле тарта алам дейт. Невропатолог жок дейт. Мына кантип биз балдардын укугун коргойбуз? Кантип балдарды коргойбуз анан? Мына 11 жаштагы небере кызым ушинтип балам башым дегенден ушундай акыбалга кептелдик бүгүн. Мага окшош энелер жүрүп ошол жерде. Андан кийин экинчи маселебиз. Билим берүү министрлиги. Мына булар да иштебейт. Эмне дегенде бизде райондо мурда немис аралаш, орус аралаш жашаганбыз. Биз орус тилди жакшы көрөбүз. Анан биздин балдарыбыз да орус тилде окутса деп мектепке орусча класс көрөбүз. 4-класска чейин орус класс жакшы окуйт. 4-класска чейин мугалимдер жакшы окутат. 4-класстан кийин предмет боюнча орус тил мугалим жок. Жетишпейт. Эмне дегенде кыргыз мугалимдер окутат. Жарымын кыргызча, жарымын орусча. Ошентип отуруп балдар 5-класстан баштап чайналат. 8-класска барганда баягы 25 баладан бир 12 бала калат. 10-класска барганда 7 бала калат. Болду. Ошентип мына биздин бул жакта дагы мугалимдер жетишпейт. Мугалимдер жетишпей турса, балдарга татыктуу билим ала албаса, кантип балдарды коргойбуз? Мына детсадта болсо, вообще эле 5 слов жок аякта айтышка болбойт. Уже жетпей калды сөз. Мына билим министрлиги менен саламаттык сактоо министрлиги ушинтип иштеп турат бүгүнкү күндө. Ал эми кантип коргойбуз? Эгер биздин электр энергиябыз 2 сом 16 тыйын болуп турганда, балдарга жылуу үйгө багыш үчүн биз 5-6 миңге ток жагышыбыз керек. Көмүрүбүз 6 миңден көмүр алышыбыз керек. Же 6 миңге электр энергиясын жагыш керек. Когда биздин Кыргызстандан өзүбүздүн электр энергия чыгып,
Ал абдан жакшы өнүгүп аткан мезгилде мына санариптештирүүдө отурасыз деген жыл берип атасыз. Санариптештирүү жылында биз баардыгын көрүп түшүнүп отурабыз, карапайым эл болсок да. Мына биздин кыргыз элинин свет наркы 3 сом болсо, 3 тыйын, не сом эмес, 3 тыйын болуп турса, биз 2 сом 16 тыйындан төлөп атабыз. Ана мына буяктан токту экономдоп кантип 3 миң, 4 миң, 5 миң төлөй албайт. Электр энергиясы үнөмдөп атканда кантип биз балдарды коргойбуз? Мына Сооронбай Шарипович, сиз өзүңүз терең талдаңызчы. Ошентип энергия ортосуна ортомчу холдингтерге жегиси бергендин бизге эмне максаты бар? Эмне максат менен биз холдингтерге жегизип жатабыз, Сооронбай Шарипович? Мына андай холдингтерди жоюш керек. Кереги жок. Холдинг деген биздин кыргыз элинин кереги жок нерсе экен. Мына билим берүү министрлиги менен саламаттык сактоо министрлиги иштей албайбы? Иштей турган татыктуу министрди эмнеге койбойбуз? Мына татыктуу министр коюшубуз керек. Ушул эки министрликти жок кылыш керек да, ордун жаңыртыш керек. Болбой калды. Иштей турган адам иштесин, иштей албаган адам унчукпай кете беришкени туура деп ойлойм да. Анан биздин сурап эле келген элдерге тияктан өлкөбү, бул өлкөбү, кошуна өлкөдөн сурагандарын эле биздин кен байлыктарыбызды берип келебиз. Биздин кыргыз элибиз илгертен айтып келген экен. Кыргыздын баскан жери алтын. Мына алтыныбызды көрүнгөнгө берип атсак, кен байлыктарыбызды берип атсак, жерибизди сатып атсак, кантип балдарды коргойбуз? Мына бул жагынан кандай? Балдарды коргоого эч кандай мүмкүнчүлүк болбой жатат го, Сооронбай Шарипович. Бизге окшогон кара картаңдардын пенсиясыбы вообще эле жок. 3 миң, 5 миң деген эмне деген пенсия? Баарыбыз оорукчанбыз. Пенсиябыз эчтекебизге жетпей отурат. Элдин баардыгы эле, мага окшогондордун баары эле ким күнөөлүү десе эле, жогору жакта күнөөлөйт, президентти күнөөлөйт. Президент баарын кылып аткан жок да, буну мына астыңыздагы министрликтер туура эмес иштеп атат. Ушул карапайым элдин үнүн дагы сизге жетпей атты эле. Мына Элет көйгөй коомдук бирикмесинин төрайымы Марипа Мухамбетовнага рахмат. Алла ыраазы болсун. Ушул кызды Кудай колдосун. Кыргыз касиеттүү кыргыз элин колдосун. Эл колдойт бул кызды. Абдан жалпы баарыбыз колдоп туруп, ушул кыздын ар бир баскан изинен айланайын деп карапайым калк айланып кагылып, ушунун саламаттыгын Кудайдан тилеп, ар бир намазында намаз окуганда мына баардыгы тилешет. Мына урматтуу Сооронбай Шарипович, ушундай баланы коргоо үчүн биз коомду, кыргыз элди, кыргыз журтту, кыргыздын жерин коргошубуз керек экен. Ошондо биздин кыргыз ааламга жол ачылат экен. Балдарды коргогон менен биздин наркы жагыбыз корголбой турса, кантип биз балдарды коргойбуз? Мына татыктуу маяна дегенде мына дагы деле айта албайбыз дейт го, иштегендерге кана десек, жок. Биз иштөөчүлөр айлыгыбыз аз деп эле айтсак, биздин жетекчилер жумуштан кет деп айтат дейт. Же болсо бизди министрибиз кетирет жумуштан деп коркот го. Мына небир ушундай корккон иштөөчүлөрдү көрдүм. Мына Сооронбай Шарипович, биздин татыктуу маяны ала албай иштеп жаткандарыбыздын оосунда пробка бар, колунда, бутунда кишем бар, кулагында тыгып койгон, укпай эчтекени, сүйлөбөй эчтекени деп мына министрликтердин баары тыйып жатат. Ушундай маселелер өтө эле көп. Мин обороны жакта дагы өтө көп экен. Ал жакта жанагы 25 миң, 50 миң деген акчаларды төлөп военный билет алат деген. Кантип балдарды коргоп атабыз ошондо? 25 миң, 50 миңден төлөтүп коргоп атабызбы, Сооронбай Шарипович? Ал жерде иштегендерге 5-6 миңден маяна берип, 5-6 миң аласың деп балдарына пособие чыгарбай колдоп атабызбы балдарыбызды биз?
Mugallimlerden, wraçlardan айлыгын көбөйттүк дейбиz. Аларда эле айлыгы көбөйсө эле жетиштүү мугалим жок болуп атпайбы? Кантип балдарды коргоп атабыз? Mugallimlerin айлыгын көбөйтүп, саатын азайтып койдук. Анан алар кантип балдарды окутат? Bir китепти окуса, bir китепти окутпай коет. Жарым жылдык китебин 1 жылга чейин созуп окутуп коет. Кааласа сумкаларын көтөрүшүп, Куран окутуп, айылчылап, чорный кассага кетип коет мугалимдер. Мына мындай мугалимдер да бар. Эмне дегенде, алардын маянасы дагы жетишпейт, татыктуу эмес. Туура. İştegisi келбейт. Мына татыктуу жакшы маяна берсе, мурдагы мугалимдер мектептен кетпей иштер эле. С утра до вечера. Мына азыркы мугалимдер андай эмес. Туура. Алардын жашоо шартына да дал келбей атат төлөгөн акчаңар. Ошон үчүн татыктуу маянадай кылып, ушуларга татыктуу маяна төлөнүп турса, ушу балдарыбыз татыктуу тарбияланып, татыктуу балалыкын сүрмөк, татыктуу билим алмак, татыктуу ден соолукта жашамак, татыктуу үй бүлөдө жашамак, татыктуу коомдо жашамак, татыктуу өлкөнүн бир кызматчысы болмок, татыктуу өлкөнүн бир жерине ишкер болгонмок, ошонун бир ишине жарай турган балдар болмок. Караңызчы, балык каяктан сасыйт? Балык башынан сасып атса, кантип аягы чоңоет? Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге мына ушул айтып жаткан көйгөйүмдү талап кылуу менен суранам. Талап кылуу менен өтүнөм. Ушунун баары бир мен үчүн эмес. Ушул менин айлана чөйрөмдө, менин элимде, менин жеримде болуп жаткан нерселер үчүн талап кылып суранам сизден. Мына ушуларды татыктуу жашоого, татыктуу үй бүлөгө, татыктуу мамлекетти курууга өстүрүү үчүн, татыктуу кылып башынан тарбия бериш үчүн ушундай шарттарды сизден талап кылып суранып кетем. Талап кылып өтүнөм. Талап кылып жалынам сизге. Жалынып суранып, жалынып талап кылам. Башка кандай дейбиз? Мына биздин үнүбүздү ушу ажообуз сиз эле укпасаңыз, башкалар укпайт. Башкалардын эмне дегенде, алардын жашообу татыктуу эмес. Аз маянада иштеп аткан адамдар кантебиз билбейбиз деп эле коет. Туура, алардыкы да туура. Аларга биз кантип талап кое алабыз? Талап кое албайбыз. Талапты мына биз сизге коет экенбиз. Ошондуктан биздин талабыбызды аткарып бериңиз. Татыктуу баланы коргоо үчүн биздин талаптарды татыктуу аткарып берген гана күндө мына балдарыбыз да жалпысы корголот. Ушул менен рахмат. Менин үнүм сизге жетет деп ишенем. Сиз ушуну туура карайт деп ишенем. Татыктуу баланы тарбиялаш үчүн коомду татыктуу жашоого апарат деп ишенем. Бул жалпы элдин талабын ишеничтүү аткарат деген ишенимде калабыз деп ойлоном. Ушуну татыктуу аткарып берүүңүздү талап кылып өтүнүп кетейин.